шаарда жашаган жеринен справка, иштеген жеринен справка көрүп атабыз. Анан ооругандарга көрүп атабыз. Бардыгы справкасы бар, ушул бардыгына Запчас базар эң көп справканы ушул жака алып алыптыр. Мына Запчас базардан иштейт деген. Ушулар бүт справкасын кээ биркилер жөн эле шаарды көрүп эле келишет. Ошолор эмне иши бар келишет. Жакшылар келишет. Запчаста бир жума Мен кечеler бош шаарында карантинде отуруп, үй бүлөңөр болсо мейли, башкадан салмагыла. Отуруп, маска, балдарга маска тартылабы. Отуруп, азыр эми сөзгөчө кырдаал алып эле карантиндик режимде иштеп атабыз. Башында 2ден адам ашпаш керек. Карындашым отуруп, балдарды үйдө алып отургузуп эле турсалар болот. Мен талап чыктым. Нормаларды сактап алабыз деп сураныш отурду, суранат. Мына карачы, өзүң кетип атасың, башка тагынбай. Элин жери башка тагынбай деп. Нормаларды сактагыла, отуруп, туура түшүнгүлө, туура түшүнгүлө калган. Карачы, чөмү кимсиң сен? Күч жибер. Бакыр. Бunda da ruhsat verse, ayarlasın. Karabı 4'ten 5'ten 6'dan olur. Biz ne degen talap koyganımız? 2'den adam açbaş gerekten jengil başladı. Boş şarında karantinde. Aytsa kapı olmasın. Ne karatın içine çık adam salma olsun. Ayak arasın. Ne arasın? Ayak arasın. Ayak arasın. Şu adam salma. Oynayıp duruyorsun. Kapı olmasın. Karabı iki başta alsan var. İki başta. İnsan çakırı, gayet çakırı. Karabı tört adam çıktı. O diğer kara oltasın. Kaytardan sol. Kaytarma ne soktu? Strap saldı. Görsötme televizyonu. Ben oynap gelgenim çok. Hatta el bilsin de otamız. Özüm görsötmeni gelgenim çok. Bunday adamlardı görsötküle, komşuluk bilsin. Normalar saklaş gerekti. Sağ ol. Çeker yapmayın. Döneş durun. Apan observasiyaga жаткызгыла барды. Жаткызма observasiya. Haydi. Burası 14 günde жаткызгыла observasiya. Ya. Ha? Kardeşler gidelim. İşte bari maska da. Şart dışına dikkat etmesin. Bir de kayıt atma şart dışına gitmesin. Boşta karantina var mı? Maskayı mı aldın? Yere maska. Taza canlı mı? Taza. Maskaçan girmeyelim boşta. Oturuyor karantina boşta. Maksatımız biz aytkanbızda mına şarda özgöçө кырдаалда режим алынып элек. Өзгөчө кырдаал алынып элек. Мына санта эмеде карантиндик режимде иш алып барып атабыз Ош шаарында. Мына көрдүңөрбү? Азыр биз эми өзүбүздү көрсөтүп жерде бир элге көрүнөлү деп келген жокпуз. Коомчулук билиш керек мына. Биз уруксатты берип атабыз. Анан кайра келип Ош шаарында кириш кыйын мындай. Ош шаарын тура туш, Ош, Бишкек шаарларында азыр карантиндик режимде иш алып барып атабыз да. Биз айтып атабыз, бардык койгон нормаларды сактап, этият болуп келгиле. Коркунуч бар дагы деле. Мына көрдүңөр, сезбей ичине 4тен 5тен адамды салып алып, дагы деле жүрүп атышат. Мына факт биринчи башта азыр башынан аяк такшырсаң, мындай башчылар толтура чыгат да. Ошон үчүн элибиз коомчулук туура түшүнүш керек. Ош шаарында строго катуу мындай көзөмөл кылып ишти алып барып атышат. Ошко санитардык норманы сактамайынча кире албайбыз деген түшүнүк болуш керек элде. Мына азыр карап, машинада келетат, портер айдап, маскасы жок келетат. Маскасыз киргизбейбиз Ош шаарында. Башка жакта карантин жок. Может ошондо жүрүшү мүмкүн. Бирок Ош шаарында строго бардыгыбыз санитардык нормаларды сактап жүрүшүбүз керек, милдеттүү түрдөчү. Ушул
ушуну мына сиздер аркылуу жалпы элге жеткизели да. Биз күндөн күнгө дагы ушул режимди күчөтөбүз, карайбыз, тартипти келтиребиз. Бул баардык кылган иштерибиз эл үчүн, шаардыктар үчүн, ошолордун коопсуздугу үчүн, ден соолугу үчүн да. Мына жөн кое турган болсок, ушундай каалагандай болуп келип, каалагандай жүрүп атышат да. Биз мына ушу келген максатыбыз дагы ушул болуп атат. Буга чейин өзгөчө абал мезгилде буларга баардык мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, буларга 3 мал тамак берилип аткан. Эми азыр ар бир структурага өздөрү карай турган положение киргизиптир да. Мисалы, милицияларды ошол Ички иштер министрлиги тарабынан, медиктерге медицина кызматкер министрлиги тарабынан, ар бир МЧС тарабынан, военныйларга ошол өздөрү бере турган болуптур. Бирок биз азыр бүгүн эртең менен аппаратында сүйлөштүк. Кече ушул постто, бир шаардын ичинде бир постто медицина кызматкерлерине түшкү тамак берилбей калып, посту таштап кетип калыптыр да. Ушундай случайлар болуп атат. Биз бүгүн тапшырма бердик. Эгер медицина саламат сактоо министрлигинен буларга акча берилбесе, биз буга чейин обсервацияларда тамак аштарын бүт шаардык мэрия берип аттык. Автобустарды мына ушу башта өзгөчө абал киргизгенден баштап бүгүнгө чейин 30 кичи автобус ташып атат. Азыр айттык, ошол эгер ал жактан чечпесе, бүгүнкүдөн баштап биз шаардык мэрия акча бөлүштүрүп чечип берели. Мына келип аткан максатыбыз ушул. Ушуларда көзөмөл кылып, мына азыр милициянын посттун жетекчиси менен сүйлөшсөм, ушул анча-мынча медицина кызматкерлерine тамак берилбей калат. Аны биз уюштуруп беребиз. Эгер ал жактан берилбесе, мына бүгүндөн баштап биз колго алабыз да. Коргоочу каражаттар Кудай кааласа, мына биз күндүгө координатордон сурап атабыз. Медиктерге бүт бардыгы жетиштүү. Медиктерге жетиштүү, бардыгы маалымат берип атышат бизге. Эгер жетишсиз болсо, бизге кайрылса, бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Медицина кызматкерлерине да шаардык мэрия запас коргоочу кийимдерди, антисептиктерине өзгөчө кырдаалар министрлик тарабынан берилип атат. Бар средстволор жетиштүү да. Ошон үчүн бир гана бул жерде элибиз туура түшүнүү менен кабыл алып, ошо укук коргоо органдары, медицина кызматкерлери койгон талаптарды туура аткарса эле, Кудай буйруса, ушул илдеттен тезирээк айрылганга мындай мүмкүнчүлүк болот эле. Мен жалпы дагы мына теле көрүүчүлөргө, шаардыктарга, шаардын конокторуна кайрылат элем. Негизсиз Ош шаарына келгенди токтоткула. Келгиле, Ош шаарынын эшиги ачык, бирок санитардык нормаларды сактап, ошо справкаларыңарды анализин алып, ошо чыккан райондордон экспресс тесттерине же болбосо уруксаттар болсо, анан шаарга киргенге мына уруксат беребиз да. Болбосо биз күчөтүлгөн режимде, карантиндик режимде ишти мындан ары да улантабыз да. Ушуну жеткизип коелу да. Мына фактыда көрүп атасыңар да. Бир машинада башка райондорго барып келип атышат. Арабызда болушун Кудай сактасын да. Акча берип атып жумуш коюшун. Акчага да мына бир жерде кармаса келип кармадым, ошодон жууп калышым. Ошон үчүн үйдө бала чакалар күтүп атат туурабы? Өтө этат. Биз үчүн эмес. Видеого тартыпты пиар эмес. Биз үчүн түшүндүрө, элге силер аркылуу жеткизели түшүндүрөлүп бүт билдирип айтып атат. Ошон үчүн түшүндүрөбүз. Бизге басканы өргүтүүгө, бириңи көзөмөл кылуу. Башка жок адамдар, печатка тагынбаган адамдар, мисалы, тем более сода жиркенишибиз керек. Мына ачык айтайын, жиркениш керек. Басканы тагынбаса, мен сен менен сүйлөшпөйм деп. Ошону карап, жарандык коргоонун башчысы катары биз чечим кабыл алабыз. Түшүндүңөрбү? Өзгөчө абал мезгилде анда мамлекет башчыбыз коюп берет. Азыр карантин, өзгөчө кырдаал. Жарандык коргоон башчыга да биз чечим кабыл алабыз. Жаттырып коюшубуз да макулбу? Ошон үчүн мен андай коркутпайын, силерден сураныш талап сактадым. Макулбу? Бир гана. Эмне жетишпесе, мына базардан алып келип берсин. Антисептик эмне бардыгы алып алабыз. Бет каптарды утуруп жаңылап турулабыз. Вот, ийгилик болуп сода. Бечарами зоргомун деп турат. Маска тагынбайсызбы? Да. Мына эме антисептик бар машинада? Барбы? Без маска турасыңар. Машинасы эмне? Түшүндүңөрбү? Негизи айтам, мына атайын аябай көп запастарына. Айыл тагынбайсыз. Макулбу? Үйдө бала чака барбы? Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Үйдө апам келет деп кечке сизди күтүп отурушат. Ошон үчүн коркунуч бирөөдөн өзүңүз контакт болуп калбаш керек. Отурбу? Маска строго. Перчатка. Отурбу? Антисептик аянбагылагын да.
Бұл өзүңөрдүн үй бүлө бала чакаңар үчүн да зерикпей. Tomуş kese vermeysinger, alganım vermedi, algan. Кайсы жерде турасыздар? Ana sınıfta. Сымытыда? Бир эле жолу берди, башка бербедиби? Bir yol dil alganım yok. Болду, базарга келбең. Мен азыр сизди жазып алайын, үйүңүзгө жеткиздирип берейин, э? Ha bu. Вон, жазып берdim. Бул компьютерге жерген келип, мына бир жолу алдым. Симитсиге карайбы? Мына реже мына марттын жетекчиси үйүңүзгө жакшы кылып апарып берет, э? Sizler tinç bolun, zamanına tinç bolsun. Sizlerge Allah ömür versin. Vaktılı ol, bala çakanlar büyündü olsun. Allah ömür versin, zamanına tinç bolsun. Allah perverdigar. Басты. О. Кечеге бир 2 килограмм ет тартып бердим.